Мен өзүмдү абдан кордолгон жана алсыз сездим. Мага бул ыңгайсыз жана кооптуу болду. Жеке жашоомо менин макулдугум жок эле кийлигишти. Менин артымдан бирөө түшүп алгандай сезилип жатты. Мен буларды кимге айтмак элем? Мени ким укмак эле? Анын кармалаганы мен үчүн такыр жагымсыз болду. Бул адам менин жеке чөйрөмдүн чегин бузуп, кадыр баркыма шек келтирди. Көпчүлүгүбүз мындай жагдайга чалдыкканбыз. Бул сезимдерди билебиз. Бул ыдыктан жабыр тарткандардын башынан өткөн сезимдер Ыдык көрсөтүү деген бул эмне? Ыдык көрсөтүү бул адамдын эркине каршы жасалган. Анын аң сезимине жана денесине ыңгайсыздык жараткан кордоо жана тажатуу. Көпчүлүк учурда биз адамдар бул жагыйга көп көңүл бөлбөйбүз. Ыдык бул жооп бергис көрүнүш. Ошол себептен коомчулук буга каршы турушу керек. Биз бул жагдайда тартынбай ачык айтышыбыз керек. Ыдык көрсөтүү бара-бара зордук зомбулукка айланып кетүү үчүн эч качан эстен чыгарбаңыз.